Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı musulman bir tuğanlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин, ихластуу сөздөрдү, иштерди кылганга кең ырыскы берсин, эч кимге кор зар кылбаган, берекелүү адалдан берсин. Жана бардык оорулардан барыбызга толук шифа берсин. Дененин дагы ооруларынан, рух, жан дүйнөнүн дагы ооруларынан, психология, нервтин дагы бардык оорулардан Алла Таала барыбызга толук туруктуу шифа берсин. Пайдасыз билимден Кудайым өзү сактасын. Кабыл болбогон дуа, көздөн жаш чыкпаган, ошондой көздөн таш болуп калган боордон Алла субханаху ва таала барыбызды сактасын. Алла Таала барыбызды боорукер, бири-бирибизге райымдуу кылсын. Жараткан Алланын ыраазычылыгын издеген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүп, сүннөттөрүн аткарып, сүннөттөрүн жандандырып, бүткүл дүйнөгө таркатып жашоочулардан кылган болсун. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, Алла Таала бу дүйнөнү утурумдук кылып жараткан. Бу дүйнө бардык нерсеси утурумдук. Жаштыгы дагы, байлыгы дагы, бийлиги дагы, курсанчылыгы дагы, кайгысы дагы, оорусу дагы, нерселери, бардык нерсеси бу дүйнө утурумдук. Өзгөрүп турат, ушуну акыл насаат алсын деп 4 мезгилди жаратып койгон. Азыр кыш бойдон тура бербейт, жаз бар. Жаз келип калса ошо бойдон тура бербейт, жай бар. Анан күз бар дегенде. Бул аалам ушу бизге сабак берет. Түн менен күндүн айланганы бизге сабак берет. Силер бир абалда турбайсыңар. Түбөлүктүү тиги дүйнө ахиретте. Ошон үчүн бейиш дагы, дозок дагы түбөлүктүү да. Утурумдук дүйнө бул, тиги түбөлүктүү дүйнө. Бул жоопкерчилик, жооп дүйнөсү, ахирет сурак дүйнөсү. Бу дүйнө амал дүйнөсү, атияк жаза дүйнөсү. Адам баласы бу дүйнөдө амал кылат. Ахиретте амал жок, аякта жооп жок, жоопкерчилик жок мындайча айтканда, бир нерсени кылганга, кылбаганга. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоодо канча тармак, канча кыймыл аракет, канча мамиле, бардыгын Алланын тарабынан эң туура, эң берекелүү, нурлуу, бактылуу жол алып келген. Сүйлөгөндүн эң туурасы, эң чынын пайгамбарыбыз алып келген. Алкымдын тазалыгын эң туурасы, тазасын пайгамбарыбыз алып келген. Мамиленин эң бекем достугун пайгамбарыбыз алып келген. Кичинекей дагы кыянатты ыра көргөн эмес. Өзү амалы менен дагы, сөзү менен дагы, жашоо турмушу менен дагы буну далилдеп көрсөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяндарынан, пайгамбарыбыздын айткан насааттарынан, өзүнүн сыпаттарынан эмне үчүн айтып атабыз? Ошонун бир маалымат алып, илим алып, жашообузга алып келгенге, менде бар болсо альхамдулилля, үй бүлөмө жеткиргенге, үй бүлөмдө бар болсо альхамдулилля, айылыма жайылтканга, айылым бардыгы келген болсо альхамдулилля, бүткүл дүйнөгө таркатканга, ошон үчүн келип отурабыз. Буга биринчиден ниет туура болсун, жүрөк таза болсун, жараткан Алла Тааладан. Бардык Алла Таала алат. Алладан сурайбыз. Жардамды дагы сурайбыз, пана да Алладан тилейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичипейилдиги боюнча ушундай улуу мартабада, улуу даражадагы пайгамбар болуп туруп дагы жөнөкөй кишилер менен, аялдар менен, балдар менен, өзүнүн сахабалары менен төмөнкү мусулман эмес капырлар менен дагы кичипейилдин мамилесин пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен. Дүйнөгө кичипейилдикти орнотуп кеткен десек болот. Кыямат күнгө чейин келе турган инсан кандай жашаш керек кичипейилдик менен бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүндө, амалында көрсөтүп кеткен. Алла Кур'ани Каримде айтат: "Вахфид жанахака лил муъминин". Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Алла буйрук берип атат, момундарга сен канатыңды төмөн кылгын. Мындайча айтканда, аларга кичипейил болгон деп Алланы гана. Ушул буйрукту пайгамбарыбыз аткарып, ушул сыпат менен сыпатталып, бардык үмметине ушуну үйрөтөт. Алла пайгамбарыбызга буйрук берип атат буну. Демек өзүңдү көтөрбө. Болбосо көтөргөнгө пайгамбарыбыз лайыктуу эле. Илим жагынан дагы, акыл жагынан дагы, чырай жагынан дагы, күч жагынан дагы, данышман жагынан да бардыгынан жогору болчу. Талашсыз болчу. Бирок ошондой болуп туруп дагы төмөнгө чыккандан кийин болбогон жогору чыга алса болбойт да. Пайгамбар ушунча бардыгына жогору, бардык сыпатта толук болуп туруп, өзүн ушунчалык төмөн алып аткандан кийин, ошон үчүн айтылат да. Таң калыштуу байдын текеберлиги,
Андан да таң калыштууурагы кембагалдын текеберлиги да. Бай ғой текеберленип атат, кичине эме болуп атат мындай. Аз-маз жарашпаса дагы кичине мындай акылга сыят да булчу. Кембагал эмнесе текеберлedi буну? Андан да таң калыштууурагы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык улум көтөрүп туруп, моюн көтөрүп келгенден кийин Алла Таала Кур'анда буйрук берип коюптур да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кичпейилдиги сөзүндө дагы, амалында дагы, оюнда дагы, күндүзү дагы, түндөсү дагы көрүнүп турат эле. Жеке отурганда, жалпы коомчулукта жашоосунда, 24 саат жашоосунда, үйүндө, ичиндеги, үйүнүн сыртындагы мамиледе бардыгында ушундай жогорку мартабада болуп туруп дагы кичпейилдик көрүнүп турат. Кичпейилдигинин түрлөрү бар экен да. Факана мин тавадуихи саллаллаху алейхи ва саллама яхдиба нафсаху би нафсихи. Кичпейилдиктин бир түрү өзүнүн кызматын өзү кылат. Башка бирөөгө кылдыртпай. Бул да кичпейилдик экен да. Баш кийимиң өзүң жо, ич кийимиң өзүң жо, наскиң өзүң жо, кийимиң өзүң жо. Бул дагы өзүңө өзүң кызмат кылып атасың да. Сен кийип атасың, башка кийбей тур. Өзүң тазала. Өзүңө керек жарак нерселердин баардыгын өзүң колдон. Бут кийимиң өзүң көтөр. Бут кийимиң өзүң тазала. Бут кийимиң өзүң тик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен биринчи турганда өзүбүзгө тиешелүү ишти биз өзүбүз кылган ушу сүннөт. Ушу да береке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кызмат кылам деген сахабалар жок беле? Бар эле. Анас разияллаху андан башка канча сахабалар пайгамбарга кызмат кылып, дуасын алайын, кызмат кылып, береке алайын, кызмат кылып, даража алайын, кызмат кылып, көңүлүн алайын, кызмат кылып, сооп алайын дегенде толтура. Бул буга каршы эмес. Буга кетет эле макул деп пайгамбарыбыз макул деп койт эле. Бирок жүрөгүнөн ушул мага кызмат кылсын, bunday талап жок. Бизде да ушундай болуш керек. Эгер бири-бирибизге кызмат кылсак да бул жакшы нерсе. Бирок жүрөгүбүздө ушул мага кызмат кылса экен, мага төшөк салып берсе экен, менин бут кийимди көтөрүп жүрсө экен, менин паранча кызматымды кылса экен, бул жүрөктө болбош керек. Бул жүрөктө болбош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша өзү айтат. Қалат Айша радиаллаху анха, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яхиту саубаху. Өзүнүн кийимин өзү тигет эле дейт. Эми кийим болгондон кийин кээде айрылып калат, кээде дагы бир нерсе болуп калат. Ошону тиккенде аялдары толтура, мынаны тигип кой десе, сахабалар жөнүнө жылага чыгып кетет, талашып кетет. Бирок өзү тигет эле дейт. Өзү тигет эле. Эгерде сизге бир момент болуп калса, кийимиңизди өзүңүз бир тигип коюңуз эле. Өмүр бою аялыңызга, анан кыздарыңызга, анан апаңызга тиктете бербей, бир тигип коюң, ушу сабапты алып коюң. Кандай дейсиздер? Кокс момент болуп калса да эми, эч кимге айтпай, так алып кой туруп, анан барып, ийне жип менен алып, жо сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул сүннөт, буда береке башка. Ва яхсифу на'lahu. Бут кийимин өзү оңдойт эле. Масасын өзү тигет эле. Бут кийим тияп болуп калса да, биз сразу беребиз го. Эмне дейбиз? Абузда эмне дейбиз? Ремонт буга бар. Десиз. Да. Карачы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва я'малу ма я'малу ар-rijal fi buyutihim. Эркектер үйдө кандай дагы башка кызматтар бар эле, ошонун баардыгын кылат эле. Азыр эми бул бизге акылыбызга сыйбайт. Эркектер үйдө кызмат кылбайт да. Кандай эле пайгамбарыбыз шыпырат эле. Үйдө шыпырат эле. Пайгамбар үйдө шыпырат эле. Үйдө шаяктарды тазалайт эле. Жуйт эле. Башка риваятта ва яркау далваху. Чакка кеде бырыйып калат. Аны түздөп оңдойт эле өзү. Ва яфли саубаху. Мурунку доордо азыр эле биздерде пит көрүнбөй калды. Кытай эмне балагы булардын бардыгы? Мурда бир 10 жыл, 20 жыл биз мектепте окуп жүргөндө пит бардык жерде пит эле да. Мектептерде атайы ошо текшерүүлөр болот эле. Азыр ушундай барбы жокпу билбейм. Барбы? Текшерүүлөр болчу эле. Ошо канча азыр 20-25 жыл окуп алды ошо таптакыр пит көрбөгөнбү? Пит эстен чыгып калган балдар питти билбей калды пит эмне экенин. Пит эмне экенин билбейт. Азыркы жаштар пит эмне экенин билбейт, унутуп калды пит эмне экенин. Кийиминен тазалаганга карап коет эле питтерди дейт. Мына. Карап коет эле. Ва яхлибу шатаху. Эчкисин өзү саайт эле дейт. Аллаху акбар. Араңызда уй саган болушу керек. Эчки сагандар барбы? Саап көргөндөр барбы? Ушу атай эле баягы уй фермага барып, бир саап бирөө сооп алыш керек болуп калды. Пайгамбар сүннөт кылып, мына. Машалла. Ва яхдиму нафсаху саллаллаху алейхи ва саллям, өзүн өзү кызмат кылат эле. Бул раваху Ахмад ва Ибн Хиббан ва саххаху ва Ибн Са'д. Имам Ахмад Ибн Хиббандан мына риваяттар келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен эшек минет эле. Эшек минет эле. Болбосо төөлөн жүрүшөрдө боло берет эле. Ким кой дейт? Төөлөрдү чертип туруп мингенге пайгамбарыбыз жүрдү. Аттарды чертип мингенге, Бурак деген бар эле. Бурак деп коет алдына турат. Скорость билесизби? Бурактын скорости кандай? Чалган. Чалган кандай? Бурак деп мына качырдан бийигирээк аттан ылдырап бурак деген ушундай махлук болгон. Алла таалам ошо. Пайгамбарыбыз Мираж кечесин чыгып атканда Меккеден 1400-1500 километр узак Кудус бар, Палестина. 3-мечит бар жерде. Масжидил Акса деп коет. Ошол жерден анан кийин Миражга чыкканда
Меккеде болчу да өзүчө. Ошол жерге чейин 1500 километрди 1 секундда барган. Скоросту көрдүңүзбү, скоросту? Самолет учак ошондой. Ошондойду коюп койсо деле болот пайгамбарыбыз менен турабыз. Төө десе төө, ат десе ат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшек минет эле. Бул кичпейдигинен да. Азыр кичине биз чоңбуз, азыр биз эшек минбей калдык. Коя, аралап. Кичинекей ат минбей калышты азыр. Кичинекей атты мактай бер, бирок чоңун мине бер дейт. Бизде ушундай сөз бар. Чоң ат алайбы, кичине ат алайбы деп калсаң, айтат да, чоңун алар. Кичинени мактай берем. Бирок мактап калат, бул өтө кыйын. Ооба деп коёр, бирок чоңун мине бер дейт. Ушундайбы? Кичине ат минбей калдык, эшек тиякта турсун. Кичине ат минбей калдык. Бир чоңдорго азыр кимдерге? Айтчы бир эшек минип чыксынчы. Уялат да, эшек ат минени. Мага 5 жети алып кел дейт. 300 дейт да. Пайгамбарыбыз кичпейдин кара. Ушунча улуу дана жалуу инсан бизге кичпейдик үйрөтүп атат. Жашоону кичпейди болсо, бул намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе эмес. Намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе, ал уятсыздык. Сен сөккөнү ташла биринчи. Туруп зара кылганыңды ташла биринчи сени. Ол башка нерсе, биздики баалуулуктар өзгөрүп кетти. Сен биринчи кичине денеңди жап айланайын. Сен биринчи бул эми да мындай эле. Сен алдаганды кичине азайтчы. Таштачы дебейм, кичине азайтчы. Жама жапканыңды азайтчы кичине. Көрө албастыгыңды кичине тартчы өзүңө та. Жок, биз кой берип койгонбуз бана. Мына, ал башка нерсе, бул башка нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичпейдигинен эшек минет эле, ооруларды зыярат кылчу эле, жаназаларга барып катышы эле, ваяркабул хибар, эшек минет эле, ваюджибу даъватал абд, кулдардын чакырыгын да кабыл кылат эле. Кулдардын чакырыгын кабыл кылат эле. Жок, менин деңгээлим уровеним эмес. Жок. Андай жок да. Аерге барбайбыз. Кембагал үйбү, кыйналган үйбү, кандай болсун. Вакана йаума Бану Курайза ала химар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Курайза деген жөөттөрдүн бир урусу, ошолор менен булардын ортосунда газат болгондо эшек минип барган. Эшек минип барган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кичпейдигинен артына учкаштырып алат эле. Кээде алдына өңөрүп алат эле. Аркасына учкаштырып алат эле. Азважи мутаххара жубайларды аркасына учкаштырып алат. Кээде башка сахабалар учкаштырып алат, кээде балдарды учкаштырып алат эле. Имам Бухари риваят келтирет Анас разияллаху анхудан. Анас разияллаху анху айтат: "Акбална ма Расулиллах саллаллаху алейхи вассалам мин Хайбара." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир келете биз Хайбарга жүздөндүк. Хайбардан жүздөнүп келаттык эле. Ва инни ладифун, мен аркасына учкашып келатым эле. Абу Талхадагы, ва Ясир ва ба'дун ниса. Чоң учкашып келатканыбызда Абу Талха менин аркамда. Так, мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жубайы дагы бар эле дейт, учкашып келген. Из азарат нака бир маалда төө үркүп кетти. Факульту, мен айттым: "Ал-мар'a" дегеним мынау жығылып кетпесин аял деп. Кайсы аялды? Сафия бинту Хуяй, уммул муъминин радияллаху анха. Сафия деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы эле. Мен түштүм, пайгамбарыбыз айтты: "Иннаха уммукум", бул силердин эниңер. Жығылып кетти да. Ошо кармап калганда. Кийин анан түздөп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакындаганда Мединага. Анан айтты: "Аибуна таибуна абидун, ли раббина хамидун." Алла таалага мактоо айтып, тооба кылып кайтып келатабыз, ибадат кылуучу болуп кайтып келатабыз, Роббубузга мактоо айтуучу болуп кайтып келатабыз деп. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү жаш балдарды, же башкаларды аркасына же адамды учаштырганда, жок, пайгамбарыбыз бу жерден эч кандай уялбайт эле, намыстанбайт эле, кичпейдигин көрсөтүп турат эле. Имам Бухари рахматуллаху алейх риваят келтирет Ибн Аббас радияллаху анхудан: "Ата Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Макка, ва кад хамала Кутам ибн Аббас байна ядай, вал фадла ахаху хальфаху. Ау Кутам хальфаху, вал фадл байна ядай." Абдулла ибн Аббас радияллаху риваят, Аббас деген пайгамбарыбыздын абасынын балдары бар эле. Бирөөсү Фадл деген, бирөөсү Кутам деген. Бирөөсүнүн алдына учкаштырып, экинчисин аркага отургузуп коет эле. Бирөөсү экинчисинин алдыга, бунусун аркага учкаштырып коет эле. Мына. Муаз ибн Жабал радияллаху анху айтат: "Кунту вара ан-наби саллаллаху алейхи вассалам лайса байна ва байнаху илля муаххиратар рахм." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан учкашып келатат эле. Төөнүн ушу ээри болот экен. Эгар деп коебуз, ээр деп коебуз. Ошонун аркасына эме болот го, ийилип турат да. Муаххиратар рахм деп коет экен. Ошо гана турат эле дейт. Аркасынан ушуга чейин айтып атат, учкашып эле келди дейт. Анан пайгамбарыбыз айттыр: "Я Муаз ибн Жабал, эй Муаз ибн Жабал. Культу лаббайк я Расулуллах ва саадайк." Азырмын, айтыңыз, не болду о Алланын элчиси деди. Бир аз басып баратып, кайрадан айтты: "Эй Муаз" деди. Бул айтты кайра: "Лаббайка я Расулуллах ва саадайк." Алдыңызда турамын. Буйруңуз, мен айтасызбы, бир нерсе айтасызбы, буйруңуз. Бир аз дагы бастырып барып, кайра дагы Муаз деди. "Буйруңуз я Расулуллах." 3 жолу. Эмне үчүн? Азыркы айта турган сөзүм өтө маанилүү сөз. Кайра, эй Муаз. Эй, уже бир жол айткан жок да. Кайра айтып атканы өтө маанилүү бир ишти айтканга алдын, аны даярдык көрсөтүп атат да. Анан айтты: "Хал тадри ма хаккуллах алал ибад?" Эй Муаз, билесиңби? Алланын акысын. Бенделердин мойнундагы милдет, Алланын акысын билесиңби деди Муаз айтты. "Аллаху ва расулуху а'лам." Алланын элчиси билүүчү. Мындайча айтканда, мен билбейм, өзүңүз эле айтып бериңиз деген мааниде. Пайгамбарыбыз айтты: "Кал фа инна хаккаллахи алал ибад аябудуху ва ла юшрику бихи шай'a."
Бенделерден инсандардын мойнундагы, биздин мойнубуздагы Алланын акысы эмне экен десе, Аллага ибадат кылуу. Ибадат Алланын акысы. Биздин мойнубуздагы милдет. Алланын укугу бул ибадат. Жана ага эч бир нерсени да шерик кылбаган. Периште болобу, пайгамбар болобу, инсан болобу, жин болобу, жаралган махлук барекет болуп кетсин. Аллага гана ибадат кылуу, ага эч бир нерсени шерик кылбастан, ширк кылбастан. Бул Алла Тааланын акысы бенделердин мойнунда. Ушул деп пайгамбарыбыз айтты. Бир аз бар кайра. Улочон дейт өтөңчү. Кетип баратат. Дагы пайгамбарыбыз айтты. Я Муаз деди, лаббайк Расулуллах ва саадайк. Айтыңыз Расулуллах, не болду? Угатам дайымын. Айтты, хал тадри ма хаккул ибад алаллах иза фаалу далик. Эми бенденин акысын Алла Тааланын жоопкерчилигиндеги нерсени билесизби деди. Эгерде бенде ибадат кылып Аллага ширк келтирбесе, анда Алла Таала эмне кылат? Алланын мойнунда эмне? Жоопкерчилигинде эмне? Ушуну билесизби? Деди да айтты, Аллаху ва расулуху а'лам. Алланын ичи билүүчүлүк деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мындай деди. Алла ю'аддибахум. Аларды азаптабашлык, аларды азапка салбаслыгы мына ушул Алла Тааланын мойнундагы акысы экен. Эгерде инсандар Аллага ибадат кылып ширк келтирбесе, болду. Алла Тааланын тарабынан аларды азаптабайт экен. Биздин мойнубуздагы милдет. Биздин мойнубуздагы милдет. Аллага ибадат кылып ширк келтирбеген. Бул Алланын акысы болду. Эми Алла Тааланын мойнундагы азаптабаган. Азаптабашлыгы. Ал болсо мына биздин акыбыз болду. Биздин акыбыз ушу азапталбай калса мына менин укугум ушул. Я. Мен азапталбай. Дозокко түшпөйүн. Бир нерсени айтып кете турган нерсе бул жердеги аналла Алланын мойнунда деп айтып атканы, өзү Алланын мойнунда эч бир нерсе милдеттүү эмес туугандар. Биздин акыйда боюнча, ишеним боюнча Алла бир нерсени мойнуна милдеттүү эмес. Бирок ушуну бир шараф үчүн айтып коет. Бизди бейпилдик карап туруп, ай карагыла, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болуп атат, рызкыбыз, ишибиз, дозоктон куткаруусу депчи. А так Алла субхана ва тааланын мойнунда эч кимдин акысы жок туган. Эч кимдин акысы жок Алланын. Бул салыштырмалуу кылып туруп айтып коюп атат. Мынакей бенденин мойнубузда кандай нерсе бар эле, эми Алла Тааланын мойнунда кайсы нерсе бар депчи. А так түшүнүп алайын. Демек. Жакшы тире жыйынтык бу да. Биз Аллага ибадат кылып, шерик эле кылбасак болду. Алла субхана ва таала азаптабайт. Өзү мындай да. Жараткан Алла Таала бендени азапташ үчүн жараткан эмес. Азаптап Алла рахаттанбайт. Азаптаганга кызыктар эмес. Куранда Алла айтат, эгерде силер иман келтирип шүкүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Иман келтиргиле, шүкүр кылып жашагыла. Алла субхана ва таала бул кереги нерсе эмес. Бенде өзүнө өзү кылат жамандыкты. Өзүнө өзү бул дүйнөдө туруп дозогун сатып алып атат. Өзү ошого каалап атат, мен ошого барайын деп атат. Дозоктон орун алсам экен деп атат. Менин каалоом ниетим, каалоосун да аткарып коюш керек экен, болуп берем. Кылган ишин ниетине жараша мамиле кылып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилигинен, жесирлер менен, кембагалдар менен, күн кулдар менен бирге жүрүүсү. Аз кичине бирөөдө чөнтөгүн акча тип калса баспайт го, сен менен чогуу. Я, кайсы ресторанга, кайсы машинада барам, эмне тамак жейм, биринчисинде эмне, так, экинчисиндечи. Ал жо мен ал менен ал жерде отура албайм, ал менен айырга бара албайм, мен андай чөйрөгө бара албайм. Ана, жүрөктө тике берликти көрдүңүзбү? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимиси менен болсун, адамдарды ылгабайт эле. Ал заманда кулдар бар эле, кул, базарда сатылган кулдар. Ошолорду да ылгабайт эле. Алар жек көрбөйт эле, алар төмөн көрбөйт эле. Алланын жараткан бендеси деп кадырлайт эле. Сахih Бухариде, Сахih Муслимде риваят келет Анас разияллаху анхудан, "Жаат имраатун иля наби саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбарыбызга бир аял келди. "Ва кана фи аклиха шей", акылында кичине бир жетишпестик бар экен. Ал аялдын кичине акылында жетишпестик бар экен. Айтыптыр, "Инна ли илейк хажа", бир кажетим бар, сизге муктаждыгым бар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Иджлиси фи айи сикат ал-Мадина ше'ти", Муш Мадина шаарындагы кайсы көчөдө болсо мейли ошого отуруп, мен бүтүрүп берем, кажетиңизде кайсы иштер бар. Болбосо дайындап коюп, жокса бар, ошо акыл киши жетпейт экен деп койгон жок да. Ошонун дагы кажетин айтты, "Ажлис илейк хатта aqdi хажатик", мен ошо жерде отурам, сиздин кажетиңизди бүтүрүш үчүн деп. Кишпейиндигин белгиси да. Бухарида риваят келет Анас разияллаху анхудан, "Ин канат ал-амату la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fatantaliqu bihi haythu sha'a". Эгерде бир күн аял, рабыня, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колунан алып, кайсы жакка алып кетем десе алып кете алат эле дейт да. Ал дегени пайгамбар чөй десе бар, жогол тияк бияк, жок. Ушуну көңүлүндө калтырбай. Ушуну кажетін мейлі бүтүрөй. Ушунда ойлобосун, бул бияктагы адам буга жакындап болбойт экен да өзү. Деп ушул ойдо калбасын. Буга жолугуш өзү мүмкүн эмес экен да. Учурашуу мүмкүн эмес экен, жанында жүрүү мүмкүн эмес экен деп. Бүгүнкү жашоодо чөйлөдө көрүп атабыз да. Барыбыз эле, я. Кодекс. Издесең таппайсың.
Мен айтып бір іздесем таппай қойдым. Ойчы дедім. Мына келе бер Қашқария. Күн сайын шедем мен. Не біледі? Тамашалап айтады, чындап айтады. Имам Ахмад риwayatында айтады: "Фатан тариху бихи фи хаджатиха". Мына Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шуншалық улуу даражадағы, шунша улуу илимдеги, улуу мүнөздөгү адам жөнөкөй бир күндүн кажетін бүтүргөнгө, чогуу басканга арданған жоқ, намызданған жоқ. Биз ошо алдын басып, мындай басып, аркасынан же болбосо аркада бас деп. Уялып атат да, ошо шопур менен чогуу баскандан уялып атат да. Ой. Айынан келип калды бир аксакал, экөө чогуу келгенден чогуу баскандан уялып атат да. Кичине аксакал кишинин кийимдери мындай, бул эми блатной да кишинеш. Сиз мындай туруп, мындай бас. Баса бериң. Неге? Арданып, намызданып. Мына таксырлар бул имандуу кишинин сыпаты эмес. Биз биринчи өзү согар алайлы. Мен өзүм баштайын биринчи, сиз өзүңүз баштаңыз. Биз анан ошол жерде башка туугандарга айтайлы деп турган мына. Биз ким болуп калдык пайгамбарыбыздын алдында? Биз ким? Бүткүл үммөт ким? Алам ким пайгамбарыбыздын алдында? Алам. Целиком. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай. Насаи шарифте келет Ибн Аби Ауфа радиаллаху анху дан риваят. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз юксиру зикр. Зикрди көп кылат эле. Так. Ва юқилу лаг. Бекер сөздү вообще сүйлөбөйт эле. Асындай. Тамаша мындай немелерди. Оюн жок. Ва ютилу сала, намазды узун окуйт эле. Фарыз намазга кыскараак окуганга буйрулганбыз. Имамга буйрук берген шариятыбыз. Фарыз намазды кыскараак оку. Эмне үчүн? Артыңда аксакалдар бар, алсыздар бар, оорулуулар бар, инвалидтер бар, сапарга шашкандар бар. Туурабы? Ошон үчүн фарыз. Сүннөттү сиз өзүңүз окуйсуз, нафилди өзүңүз окуйсуз. Шашылбай окуң. Узун окуңуз. Рүкүңүз узун болсун, саждаңыз узун болсун. Намазды шашылбай окуң. Узаныраак окуң. Эптеп чокулап эмес, токтоо окуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, сахабалардын да тарбиясы ушундай болчу. Ва юқасру хутбаларды кыскараак айтат эле дейт. Жана ва ла я'нафу аямшия мa'al armila wal miskin fa yaqdiya lahum haja. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жесирлер менен, кембагалдар менен бирге жүрүп, алардын кажетін бүтүргөндө эч кандай намызданбайт эле, арданбайт эле, уялбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кичпейилдигинен мусулмандарды сыйлоо, сый көрсөтүү. Имам Ахмад риваят келтирет. Ибн Аббас разияллаху анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ажылык учурунда Пайгамбарыбыз аннан набия саллаллаху алейхи вассалам атас-сиқая. Су бергендердин жанына келиптир дагы. Пакуала пайгамбарыбыз айтты, су бергилечи дедилер. Алар айтышты. Инна хада яхудуху нас. Су бар экен. Бир идиште болсо элек да. Адамдардын баары эле ичип атат да. Ал убакта азыр разы стаканчиктер дейсизби? Эч нерсе деле. Анда биздер эмне кече 10-20 жыл аракка жата калып эле суу ичип эле койгон да. Анда мындай алып коесуң, так карап. Анча-мынча чымын, курт-курттар кетип эле жатып алып эле ичип. Нарка. Кум суум, кирпир, ылай менен мындай кичине тунуча карап турасың, аз-маз. Эптеп эле агарса болду, ичип алып кайра кумдарын жууп коюп, кеттин каналга секирген, ойноп. Эч кандай оорубай, эч кандай микробу жок эле. Азыр биз өзүбүз микроб болуп калдык, таксыр. Ушундай кылыпчы, мусулманга шифа болот. Бир идиште ушундай ичип койгондон биз уже токточу деп анан. Биздин ниетибизге жараша да, сен шектендиңби, күмөн сүрөтүңбү, ташына ооруйсуң. Ал убактарда мынакей уйлар, гойлор, адамдар жайлоодо бир эле көлжөктөн суу ичип жүрүшкөн. Иттер бир очередь менен да, кезек менен. Иттер дагы ичип кетет. Так, бул жактан уйлар келип аттар ичип кетет. Анан биз барып чекесине карап так, опа деп сууну алып биз ичип кетебиз. Туурабы? Мына азыр жаштар өзүн билбей калды ошо. Мына жайлоолордо ошондой эмес беле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы айтты да ошо. Я Расулаллах, азыр биз сизге үйдөн суу алып келе калабыз деди да. Пайгамбар айтты, "Да хажат алифи". Үйүңөрдө суу алып келбейди. Мына эл ичкендерден эле бер ошол жерден ичем деди. Коштош ажылыкта канча миң сахаба. Ар бири пайгамбарыбыз алып келип суу бергенге канча сыймык. Аны коем жерде адамдар канча чыксын, колу тиип калды, ичип калды, теми суу эми жалпы иче турган неме да. Ошол жерде мына кара пайгамбардын кичпейилдиги, адамдардын колу тийген суусу жана башка, ошо суудан эле ичип атканы бул канча кичпейилдиктин белгиси да. ابن عمر رضي الله عنهما پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يبعث الى المطاهر فيؤتي بالماء فيشربه ويرجو بركه ايدي المسلمين رواه طبراني деген. Пайгамбарыбыз ошондой көлчөктөргө жөнөтөт эле, бар суу алып келгиле деп, суу алып келет эле. Ошо мусулмандар бардыгы ичкен нерседе. Андан келүүчү эле. Берекени үмүт кылат эле. Пайгамбарыбыздын кичпейилдигин караңыз. Ушунчалык Алланын сүйкүмдүүсү, ушунчалык Аллага жакын, ушунчалык Алла Тааланын досу болуп туруп, ушунчалык дуада. Абу Дауд шарифте, Тирмизи шарифте келет. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху бир жолу пайгамбарыбыздан уруксат сурады умрага. Я Расулаллах, уруксат берсеңиз, умрага барып келейин деди. Пайгамбар уруксат берди. Фа адина лаху ва кала лаху, жана ага айтты. Я ахи, бир тууганым, Умар, я Умар, ашрикни фи дуаик, дуаңа мени шерик кылып кой, дуаңа мени кошуп кой. Ва фи риваятин ла тансани мин дуаик, дуаңда мени унутпагын дегенде. Кайгараңыз кандай кичпейилдиги менен. Болбосо пайгамбарыбыз каякта, Умар каякта. Я, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы даража каякта, Умардыкы каякта. Ошондо дагы эмне деп атат? Дуада мени алып кой, кошуп кой, шерик кылып кой, унутпа. Бул кичпейилдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдикке буйрулган жана буйруган.
Раваху имам Муслим рахимахуллах, Аяд ибн Химар radıyallahu anhu'dan rivayet getirir. Uzun hadiste gelirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Ve inna Allah Teala awha ileyye en tevada'u hatta la yefkhara ahadun ala ahad ve la yabghiya ahad ala ahad." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Allah bana vahiy jo'natdi" deb atar. Ne jo'natdi deydi? Odaylık qavar. Bana vahiy jo'natdi. Endi deb: "En tevada'u" sizler bir-biringizge kichpeyil bo'lg'ular. Bu Allah Taola'nın buyrug'u ekan taqsir. Bizi jaratgan, bizga ömür verip жатқан, rizqi verip жатқан, ertaga geç ana aldına barabız. Uşul alamның xo'joyini buyruq berip atar. Bir-biringizge kichpeyil bo'lg'ular. Tuğanlar olsun, qo'shnilar olsun, dostlar, klassdoshlar, baylar, kambag'allarga kichpeyil olsun. Biylar, jo'nakoy elga kichpeyil olsun. Erkekler, ayollarga kichpeyil olsun. Ya, güçlüler, alsızlarga kichpeyil olsun. Bir-biringizge kichpeyil bo'lg'ular deydi. Antavada'u. Allah'ın buyruğu bu. Peygamberimiz aytadi: "İnnalloh Teala awha ilayya" Bana vahiy tushirib o'tadi. Ne deb? Ilayya antavada'u. Bir-biringizge kichpeyil bo'lg'ular. Gerseybegiler. Bir-biringizge tikeverlenbegiler. Murdunazni ko'tarbegilar deydi. Ne deydi? Hatta la yafkhar ahad ala ahad. Birödagi biröge kerseybesin. Qiyinsinmasin. Mensibesin. Tikeverlenbesin. Birödagi biröge maqtanmasin qiyin. Men jo'g'oriman deydi. Yo'q. Wala yabghi ahadun ala ahad. Biröge biröde aşa chaqpasin. Zulmni qilmasin deydi. Bag'avat ma'nosi aşa chavu zulmni qilu biröge. Kichpeydi. Mana ki. Eğer de Peygamberimiz buna uşul ele buyruğuna özünükün görüp ataslar qanday kichpeydi. Uşul ele buyruğuna biz amal qilsak. Bishkekliklar. Allohu akbar. Yaşıyoruz taptaqir bölek bolmagay. Köçöde, pazarda, qo'mliq joylarda, ishxonalarda, o'quv joylarda, ya, bir-biringizga kichpeyil bo'la turgan bo'lsa, qanday degan yashab? Boshqalar bugungi musulmon emaslar, musulmonlar islomning bog'liqlarini olib, o'sib atishadi. Suqtana turgan dengelga yetib ketdi. Biz o'zimizdagi bor narsani qadrlamay, barqtabay, amal qilmay, to'monga tushib boratamiz. Bizga gule turgan kishi qilmay qoldi. Gülever. Buna uşunday peygamberden ümmetiyiz. Bizge bol, Japonya kaçan jaralып kaçan gelgen men bilbeyim o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 1440 yıl murdagi söz. 1443 yıl bu. Hicrattan beri sanalganda. Tuğanda, buna ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyip atar? Peygamberimizin kichpeyilliginden tavaduhu sallallahu aleyhi ve sellem ve ihtiyaruhu en yekuna nebiyyen abden la nebiyyen malikan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kul peygamber olayınca, badışa peygamber bolboyla koyayınca dep uşunu tandagan ekan. Allah ihtiyar bergen. Kalasan badışa olup peygamber olup eldi başkarıp peygamberçiliginde milletingni atkarıp badışa olup peygamber olup. Kalasan kul ol, badışa emes, jönököyle kul ol öyle. İnsan bende ol, jönököyle adam ol öyle. Peygamber ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ihtiyarında tandagan. Kichpeyiligi badışa olsa boladi. Bu tuğanlar inna min a'zam ma yadullu ala tavadu'ihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kichpeyilligine dalalat qilgandan eng ulu ishara, ulu mamilesinin biri uşul. Allah subhanahu wa ta'ala lamma khayyarahu Allah ta'ala bayna yakuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan ikhtara al-ubudiyya tawadu'an lillahi ta'ala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala ihtiyar verdi. Peygambersin. İkonda peygambersin. Nabiyyan abdan bolasın mı? Nabiyyan malikan mı? Padişah olup peygamber olun diye atağı, kalasın padişah ol peygamber. İşte görmüş. Yol olsa abdan, kul ol peygamber. Tabarani'de rivayet gelir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zata yevmin ve Cebrail aleyhisselam ala Safa. Günlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Safa ile Marva degen tuğu var. Haramın canında umraçılar, mural emeler ançaga varganda Safa ile Marva'da basabız da. Bu yerde bayağı Hacer'e öz baskan yerde. Cebrail perişte Safa'da turgan ekan. Cebrail perişte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anda dedi. Ya Cebrail dedi. Joqçılık uçur, jaqilçılık, jigen eç nerse joq. Vallazi ba'asaka bil haq. Haqiqatni verip sizni jibergen zat Allah Taalaga ant deb atadi da. Ma amsali ali Muhammad safhatu min daqiqin wa lakafin min sawiqin. Muhammed aleyhisselam'ın übresi geçetini ötkürdü. Bir uç talkan yok. Buğdaysız, bir uç talkansız. Bizi bayağı et, nan, peçenya, tiyak, mayda şöyle o eşteki yok. Uçunca bir uç yok dedi, übüröge yok, bir übüröge yok. فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ حَدَّةً مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أَمَرَ اللّٰهُ قِيَامًا تَقُومُ. Şu sözde ayıp bütün eyleye gele asmandan bunday eme olup koy, üyler kolayt koy. Şunday bir ün çıkıp ketdi deydi. Bir buzulgan bir nese çoğun bir zdanya buzulsa bir özünün ünü var da, anın doğuşu var da. Buzulgan ünü. Asmandan şunday ün çıkıp ketdi deydi. Korkup ketdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Анан айтты, Алла Таала кыямат кайымга буйрук берди, кыямат болсун dedi. Амараллаху кияма ан тaqum, кыямат кайым болсун деп буйрук берди dedi да. Эми кыямат асман талканат да. Асман талканат. Могу жылдыздар бар го? Кичинекей эмес да бул. Күндөн чоң жылдыздар бар. Жер эң кичинекей жер. Жер өтө кичинекей. Күнгө 1.300.000 жер батат. Мына күндө жерди сала бересиң 1, 2, 3 жатап кетесиң да, сала бербей. Качан бүтөсүн билбейм. Ар бир секунд сайын бирден салып койсоң санап көр. 1.300.000 жерди качан салып бүтөсүн? Мына ушу күн ушунча нуру менен, ушунча жалыны менен нурсуз болуп калат. Ида шамсу куввират. Алла кыяматты баян кылып берген. Вайдал бихару суджират. Биз көлдүн аркы бетин берки бетин көрүп атабыз. Деңиз океанга бардым ана. Тихий океан деген бар. Бир кеме менен ортосунда бир түш барчы бир кичине. Атлантический океан, Индийский океан эми. Бул океандар өрттөнөт экен. Ал бир кичине база өрттөнүп кетти, биз кичинекей Кыргызстан, кичинекей Бишкектин кичинекей бир мындай базасы эмне кылып салды. Элестетип көрүң, бул океандар өрттөнгөндө эмне болду? Мына Эверестиңби, Пик Победаңбы, биздин Ала Тообу мына тоолордун бардыгы калкып калат. Жөн эле булут болуп мынтип учуп калат. Тоолор учуп калат. Кыямат тамаша эмес да. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асмандын жарылгандай үн чыккандан кийин ушул жерден коркуп кетип айтып берди. Я Жибраил, Алла Таала кыямат кайымга буйрук берди деди да. Факала Жибраил, жок деди. Кыяматка буйрук берген жок. Валакин амара Исрафил. Исрафилге буйрук берди Алла Таала. Фаназала илейк, мына сизге, сиздин урматыңызга түштү. Хайна самиа каламак, сиздин айткан сөзүңүз айттыңыз го. Кечинде Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсү бир уч талкан будай менен өткөргөн жок. Ушул да жок болчу деп. Алланын ушундай сүйкүмдүү бендеси, анын үй бүлөсү бардыгы ачка өткөргөндөн кийин. Анан Алла Таала барыбыз ырзык берет го. Бүгүнкү ушу биз ушул жерде отургандардын бирөө дагы кеч ачка болгон эмес да. Же болгонбу? Издесин таппайсың. Таппайсың, азыр боомуздар ачка эмес бизде. Боомуздар ачка эмес азыр. Фаатаху Исрафил келди. Факала айтты: Инна Аллаха Таала самия ма закат. Исрафил келди. Исрафил билесиздер, сур тартат. Бир тартканда кыяматта талганып кетет мун бар. Бардык жан өлөт. Бир тартканда бардык жан чыгып, Алла субханаху ва тааlanын буйругу менен инсандар канча дүйнөгө келген болсо, ошолордун бардыгы тирилет. Алар ар бирибиздин жаныбыз бар да, издеп таап алат. Кайда көмүлгөн болсоң, кайерде жан чыктыбы, ошол жерге барып сени таап алат. Анан акырын махшар майданга келе беребиз да. Не деди? Фабаасани илейк би мафатихи хазаинил ард. Мени сизге жиберди. Сиздин сөзүңүздү Алла укту. Мени жиберди. Не кылып жиберди? Жердин бардык казыналарын ачкыча колума карматып жиберди. Будайбы, арпабы, эмне бала болсун жерден. Казыналарын ачкыч пайгамбарыбыз. Картошкасын ачасымы кааласаң, пиязды ачасымы кааласаң, алманы ачасымы кааласаң, дарбыз гоонду ачасымы кааласаң. Барды. Ва амарани ан а'рида алейк ан усайяра ма'ак джибал тихама زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فإن شئت نبيا ملكا فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. الله أكبر. İsrafil aleyhisselam perişte geliyor aytıp ne diyor? Manga buyruk berdi sizge sunuştaganga toonu Tihamada koyatuş Arap'tın polni var toğusun. Emne menen? Yakut kılıp sizge koyun sunuştaganga. Altın kılıp, rubin kılıp, gümüş kılıp sunuştaganga. Kalağınızda mıdır? Kandan keyin aytты, kalasanız Nebiyen Malikan, padişah olup paygambar olunuz. Kalasanız Abdan, kul olup paygambar olunuz. Fa'avma ileyye Cibril an tavada. Paygambarımız Muhammed Aleyhisselam Cibril. İsrafil gelip aytıp payım. Cibril'i karasam deyip, Cibril aytdı. Bunday kılıp koy deyip. Padişah, abd. Bası, ıldığı kısın tanday verin de koydu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bel nebiyen abdan salasan. Nebiyen abdan. Aysin tandadınız yani. Kul ol böyle peygamber olan tandandı. 3 yol aytdı. İbn Hibban'ın rivayetinde gelir. Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oturat ile asmanga nazar saldı. Fayda melek yanzil bir perişte düşüp geldi. Fakale lehu Cibril, Muhammed aleyhisselam'a aytdı Cibril perişte. Hadal melek ma nazala munzu khuliqa qabla sa'a. Jaralgandan beri kıyamet günden aldın. Bu düşkön emesleri. Birinci yol düştü sizin hurmatınıza. Falamma nazal al perişte düşkönde kal aytdı. Ya Muhammed arsalani ilayka rabbuk. Meni sizge Rabbiniz jiberdi. Amalikan aj'alaka am abdan rasulan. Allah subhanahu wa ta'ala sizni qalasa padişah peygamber kılsın. Yok kul peygamber kılsın. Qalağanız dedi. Cibril aleyhisselam aytdı. Muhammed aleyhisselam tavada li rabbik. Rabbinizga kişbeydi. Ya Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La bel abdan rasulan. Men kul bol bile elçi olganım yaxşı dedi. Peygamber olganım yaxşı dedi. Sebebi bunday. Padişahlık makamı menen kulçuluk makamından ayırması var ekan da. Padişah olgandan keyin sözsüz askerler boluş gerek. Kızmatçılar boluş gerek. Ya. Qanday atlar boluş gerek. Sakçılar boluş gerek. Kansaraylar boluş gerek. Böyle sana ıza jetkirse andan öç alış gerek. Ya. Cezasını sazayını beriş gerek ağa. Padişah olganda şunday da. Makamın ubudiyya kulçuluk makamı qanday? Жоқ, özün kızmat kılışın gerek.
Ya, туурабы? Үй бүлө бала чагаңа жардам беришиң керек. Кечиримдүү болушуң керек. Бирок ыза жеткире турган болсо көңүлгө албай коюш керек. Алла Тааланын эгерде тыюусуна кирип кеткен болсо, анда өч алыш керек. Бирок уурдап койду. Эми бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеке өзү үчүн бирөөнөн өч алган эмес. Ушуну билип коюң. Канча жамандык кылса бирөө, макулбу? Канча жамандык кылды, бирөөнөн өзү үчүн өч алган эмес. Өзү үчүн. Сөктү, ушактады, башка кылды, зыян жеткирди, өлтүрөбүз, уу берди, сыйкырлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын үй бүлөсүнө канча жамандык жеткирди, өзүнө канча жүзтөөнү сайды, өлүмгө чечим чыкты. Өлтүрүп башын алып келсе жүзтөө беребиз деген. Кандай деген сыноолорду, кыйынчылыктардын бардыгын өзүнүн да. Бирок бирөөнөн дагы пайгамбарыбыз сен мени мындай деп жаман айттың деген жок. Сен мага жамандык кылдың деген жок, ушактадың деген жок, мени сыйкырладың деген жок, уу бердиң деген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Я, мени тарттың, мени сүдүрөдүң, мага түкүрдүң, мени каргадың, мени сөктүң, мени кемсинтиң деп. Бирөөнө пайгамбарыбыз өзүнүн затынан өч алган эмес. Айткан ушулардын баардыгы болгон. Баары болгон. Болгондо да кандай болгон? Эң жакындарынан болгон. Жөнөкөй болуп эмес, пайгамбарыбыз айтат: "Удиту филла ма уда ахад." Алланын жолунда мага ушунчалык ыза жеткирилген, бирөөнө дагы ушундай ыза жеткирилген эмес дейт. Алланын жолунда мен канчалык коркутулганмын, бирөө дагы ушунчалык коркутулган эмес дейт. Адамзат. Адам алейхиссаламдан, Адам атабыздан тартып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Канча пайгамбар өттүбү? Канча өтсүн? Мага ыза жеткирилгендей бирөөгө жеткирилген эмес" деп атат. Ошондой көп ыза жеткиргенде да пайгамбарыбыз эмне деди? Ал ызалардын баардыгын жутуп жок кылып берди. Өзү өч алган акысы бар эле. Адилеттүүлүктүн талабы деле болчу. Бирок андай деген жок да. Мекке жеңүүсүнө барганда ошол жердеги сахабалардын канын ичкен, азыркы жамандыктардын баарын кылган, кол алдына келип калды. Бардыгы ойлогон, биздин күнүбүз бүттү. Бүгүн кордуктун күнү, бүгүн кан төгүүнүн күнү, бүгүн бактысыздыктын күнү. Бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Не кылайын? Кандай деп ойлойсуңар силер? Не кылайын? Бардыгы айтты. Сиз каалаганды кылсаңыз болот. Жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз. Каалаганды кылсаңыз болот. Не кылмаган? Бардыгы билип турат да. Мындай осознательный, жөнөкөй эмес бул, бардыгы билип турат. Пайгамбарыбызга 21 жыл зулумдук кылды да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Айтты. Юсуп пайгамбар бир туугандарына айткан сөзүн силерге айтайын. Ла тасриба алейкум ал-яум. Бүгүн силердин жамандыгыңарды өч алуу тиякта турсун, акысын алуу тиякта турсун, ошо жамандыгыңарды эстетпеймин дагы. Сен пананчанчы күн пананча жамандык кылдың эле, ошону да эстетпейм. Бул эстетпейм. Идхабу ва антум тулака. Мынандай пайгамбарыбыз буйрук берди. Баргыла. Барыңар, бошсуңар. Эч кандай силерди өч алмай жок, өлтүрмөй жок, камамай жок, кордомой жок, акча алып туруп кой бермей жок, төлөттүрмөй жок. Бар. Жок. Фидия деп коюп биз акча алып төлөттүргөн. Жок, бар. Ошону көрүп туруп, жүрөгүндөгү баягы буларда жылдап цемент болуп, ширк куфур болуп калган эле. Пайгамбарыбыздын мүнөзүнөн талкаланып кетпеди. Талкаланып кетти да. Иман келтиришти, ыйлашты, кечирим сурашты. Дүйнө башкача болуп кетти. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыз, кул пайгамбар болгондо эмне кылыш керек? Өзүнүн кызматын өзү кылыш керек. Үй бүлө бала чакага продукттарын өзү алып келиш керек. Я, туурабы? Кечиримдүү болуш керек. Бирок аркасынан түшүп алса, ана өч алса дагы болбойт. Идан интахакат хурматуллахи таала фаянтакуму лиллахи таала. Эгерде Алла тааланын чегин өтүп кетсеңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыздар, эки маанилүү окуя бар. Таифка барганда кайгы жылы болчу. Амил хузн, кайгы жылы. Анда пайгамбарыбыздын эки таянганы, эки колу, эки канаты сынгандай болуп кеткен. Биринчи Хадича энебиз эле, экинчиси Абу Талиб эле. Бул экөө барда пайгамбарыбыз Меккеде өзүнүн дааватын кылганда, булар дем эле, дух берет эле. Өтө күчтүү эле. Хадича энебиз айрыкча башкача эле. Абу Талиб дагы иман келтирбесе дагы, меккеликтердин баарын ордуна коет эле. Ортодо келишпестик боло берет, ага келет эле, ийиңди токтот десем, мындай ана мындай. Бардыгын ордуна коет. Экөө бир жылда кайтыш болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми караңыз, инсан экен да. Меккеликтер Курайштар айтты, болду деди, мына эми. Мунун күнү бүттү. Таянганы, ишенгени, жанында жүргөнү, коштогону жок болду эми. Деп тирүүлөр эле жутабыз деп атат да. Пайгамбар Таифка барган. 80 км жөө баскан. Барып, Таифка барганда, Таифтын окуясын угуп жүрөсүздөр. Аябай жаман мамиле кылып пайгамбарыбызды ташкоронго алып кайтарышкан. Ушунчалык жаман. Ошондо да Жабраил периште менен тоону башкарган периште келген. Келип туруп бардык мамилени көрүп, угуп, баш ийгенге келген. Не деп? Буйруğuңузду күтүп турабыз. Таиф эки тоонун ортосунда болчу. Эгерде айтсаңыз, эки тоону бириктирип коебуз, бир тирүү жан калбайт деп. Сизге таш урган, сизди маскалаган, кыйкырган, төкүлгөн, топурак чачкан, аркаңыздан түшкөн бардыгы булардын бардыгы мынакей. Пайгамбарыбызга канча ыза жетти. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди буга. Мен тескери дуа кылгайм. Мен буларга тескери дуа кылгайм. Пайгамбарыбыз бирөөнү каргаган эмес, каргаш үчүн келген эмес да. Анан көрөт деди, мен ушулардын булар иман келтирбесе, булардын
урпактарынан үмүт кыламын. Ошолор исламга келип калабы депчи. Бирок ошондой эле болду. Орта Азияга исламды алып келген ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Ташкоронго алгандардын урпагынан да. Кутайба ибн Муслим деген. Мейли. Узак өтпөйүн. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул бир окуя. Алла Тааладан хидаяттын дуасын кылды. Булар билбей атышат. Эгерде билгенде булар мага мындай мамиле кылбайт эле. Билбей ушундай кылды, я Алла, мен сенен сурайм. Буларга хидаят бер, иман бер деп бүттү. Мен өзүм алсыздыгыма арызданамын. Мен буларга жакшы жеткире албай атам. Эгерде мен буларга жакшы жеткире алганда, буларга түшүндүрө алганымда, булар мага мындай мамиле кылмак эмес дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Кабада намаз окуп атса, пайгамбарыбыздын саждага барганда төөнүн ичегисин келип баштап койду. Маскарлап күлүп отуруп алып Кабанын тегерегинде буттардын арасында. Эч ким ала албайт эле. Фатима энебиз келип алып пайгамбарыбыз көтөрүлгөндөн кийин, я Алла деп ошол жерден кийин паланчаны деп Алла өзүн кармагын деп мындайча айтканда тескери дуа кылган да. Тескери дуа кылган. Эми ушул жерде суроо туулат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тескери дуа кылбайт эле го. Эмне үчүн булар ошондой тескери дуа каргыш кыла берди? Алла Тааладан өкүм келди. Себеби кандай болду? Себеби пайгамбарыбыздын өзүнүн затына бирөөнө чалган эмес, Таифта бирөөсүнө эчтеке кылган жок го. Бул жерде алар пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат, пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат. Алланын буйругу намазды маскарлап атышат. Алланын өкүмү, Алла Тааладын өкүмү намазды маскарлап аткандын себебинен ошон үчүн пайгамбарыбыз аларга дуа кылды да. Атак өзүнүн жанына тиешелүү ыза жеткенде пайгамбарыбыз bundan да оор күндү көргөн эле. Bundan оор күндү көргөн эле Таифта. Эси ооп жатып калган эле. Бул Меккеде андай болгон жок го. Ал болсо ал өзүнүн затына тиешелүү болчу. Бул Алла Тааладын өкүмүнө Аллага тиешелүү болду. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бул жерде дуа кылды. Көп өтпөй эле Бадрда баардык ошо пайгамбарыбыз кимге дуа кылган болсо башы менен сайылды да. Пайгамбарыбыз бир күн мурда сахабалар ертип барып айтып койгон. Мына жерде Абу Жахил өлөт, мына жерде Утба өлөт. Баардыгын айтып койгон ошо 70-ин тең. Так жеринен бери көрсөтүп. Эртеси кандай пайгамбарыбыз көрсөтсө ошол жерде өлүшкөн баардыгы. 1 метр нажак бержак болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кичпейилдигинен акулу кама якулул аб. Мен тамак жейм, кандай кул тамак жегендей дейт. Отурганда, тамак алганда, тамак келгенде, тамакка разы болгондо, бул Алла Таалага кичпейилдик кылып, Аллага адет кылып айтып аткан сөзү. Фала акулу муттакиан. Мен жөлөнүп, чиренип, бутуп алды бияка сунуп коюп тамак жебейм мен. Кандай эле бүгүнкү күндө дүйнөдөгү адамдар жегендей. Караңыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Тамак жегенде дагы кичпейилдик менен жеген экен. Ичкенде дагы, отурганда дагы. Мына хадис бар. Абу Дауд шарифте келет. Ла акулу муттакиан. Мен таянып, жөнөнүп тамак жебеймин деген. Бул бизге баарыбызга сабак. Баарыбызга сабак. Аракет кылышыбыз керек турган жөнөнүп. Биз кичинекейбизде ошо мен таянам, урушат эле мындай. Тамак жегенде бир кол менен жей бердим, таянып алыпчы. Баласын да. Я, таянбай же. Эмне каяктан алган деп. Кийин, машалла, кийин хадистерди окуп атсак, пайгамбарыбыз айтып атат, мен муттакиан жебейм. Муттакиандын мааниси үчү. Таянып жебеймин, бул дагы. Жөлөнүп жебейм. Үчүнчүсү малдаш токун отуруп жебеймин деген сөз. Мына малдаш токун отуруп алабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам малдаш токун отурганы ачка болгондо отурган экен. Себеби ачка учурда малдаш токун отурсаңыз ошо ачкалыкты өткөргөн жеңил болот экен. Оразада көбүнчө неме барасыз го? Ошондо жөнөкөй отурганга караганда малдаш токун отурсаңыз ачкалыкты оңой өткөрөт экен ашказан. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам отурган, бирок тамак жегенде андай кылган эмес дейт. Абу Дауд шарифтеги ошо немесинде. Жа даже субханалла 4-сүсү бар. Ал жерге мен 4-сүсүнө түшүнбөй калдым эле. Демек, ла акулу муттакиан, мен жөлөнүп тамак жебеймин деген маанисин уламалар төрт түрү шарт кылат. Таянып жебеймин, малдаш токун отуруп жебеймин, жөнөнүп тамак жебеймин, жана жок. Жаткан совсем болбойт э. Жөнөнүп болгондон кийин жатып алып каякта болсун э. 4-сүсүн айтайынбы? Айтасыздарбы? Я туруп жеген совсем болбойт э. Алла однозначно бул отуруп жегендеги ушул отуруп жегендеги мына эмнелерди айтып хаят деп коебуз го. Эмне деп коет муну? Не ал? Жок, 4-сүсү мындай. Мен дастаркондо бийик отуруп жебеймин деген сөз. Төшөк салып алабыз, так 1, 2, 3 кылып туруп дастаркондун басына. Жок, жок. Дастаркон менен жер экөө бир. Төшөк жок отуруш керек. Төшөк жок, өзү негизи төшөк жок да. Ошондон биз өзүбүздүн устаздарыбызды көргөнбүз. Төшөк. Бирок ошол мен хадистин ошол жерде шархындагы ушул маанини түшүнбөй устазга барсам, анан устаз ушуну түшүндүрүп бергендер, дегенде. Ошо Абу Дауд шарифтин ошо хадистеги шарх эмеде хашиясын карасаңыздар табасыздар. Китеп билим карайын дегендер болсо. Мейли, башка жака кетели. Так. Пайгамбарыбыз айтат, "Ажлису кама яджлисул абд." Кул отургандай отурамын дейт. Бадышалар отургандай эмес, текеберлер отургандай эмес. Fa inna tahalluq bi akhlaqil ubudiyya ashraful awsafil bashariyya. Анткени кулчулдуктун мүнөзү менен мүнөздөлүү бул инсандык сыпаттын эң улуу даражасы экен. Эң шарапаттуусу экен да. Себеп Алла Таала бизди кул кылып жараткан. Буну унутпайлы да. Ошо кулчулдуктун эң улуу сыпаты бул мынакей пайгамбарыбыздын мүнөздөлүү. Айша энебизге айтат, бир күнү пайгамбарыбыз мага айтты дейт. Не деди? Я Айша, лау ши'ту ласарат ма'ия жибалу дахаб. Эгерде мен кааласам деди, Айша деди, мына тоо алтын болуп мен артымдан жүрөт деди.
Elçilik koyamın dedi даже. To altın kayla aylantıp öyle emес, elçi bolat meni dedi. Эгерде кааласам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга периште келип айтат: "Инна раббак юқри'ука салам ва яқулу лака ин ши'та кунта набиян маликан ва ин ши'та набиян абдан." Алла Таала сизге салам айтты Роббуңуз. Жана каалаганыңыз айтып жаткандай. Кул падыша боласыз бу? Кул пайгамбар боласызбы же падыша пайгамбар? Жок. Кичпейдик танда деди, мен ушул тандадым дейт. Демек мына жерде ошо үч сөздөн унутпайлы туугандар, бул кул дегени адам өзүнүн кичпейил алган, жөнөкөй алганга мааниге туулат. Аллаху акбар. Алла Таалам барыбызга пайгамбарыбыздын кичпейил сыпатынан буйрсун, балдарыбызга буйрсун, жубайларыбызга буйрсун, бир туугандарыбызга буйрсун, ата-энелерибизге буйрсун, баардык элибизге буйрсун. Кичпейликке эмне жетсин? Текеберди эч ким жакшы көрбөйт. Өзүнөн башка.